Tekке кетпес керек тамчы суу дешкен Акылар өндөгү кара ой жана жаңытылап айылдардын дыйкан фермерлери айдап себүү өнөктүгүнүн алдында арык каналдарды тазалап алып турууну жакшы датка айландырышкан. Антишпесе айтылуу сөңкөл бийиктинен түшкөн сай суусунун көбү текке кетери бышык. Андыктан узундугу 7 чакырымга созулган ушул ирригация түйүнүн ретке келтирүүнү өз колдоруна алышкан. Тилекке каршы жогоруда аталган эки калктуу конушка карай кеткен агымды ойдогудай жөнгө салуу мүмкүн болбой келет. Мындай ыңгайсыздыкка эскилиги эч акчеткен суу бөлүштүрүүчү жайдын таптакыр эле жарабай калгандыгы себеп. Былтыркы жагдайда биз өзүбүз колубуздун күчү менен шиттерди тургузуп, ошонун жардамы менен суу чыгарганбыз. Быйыл ал көйгөйдү жоюп, ошо алдын алып эме кылалы деп атабыз. Жаз айыл деп өкмөткө кайрылып атабыз. Өкмөт азыр чечип беребиз деп атат, убада берип атышат. Убада бергендер көп эле, бирок аткарбай да коюп атышат кээ бирөөчү. Сөз болуп жаткан Куртка каналынан бири-бирине коңшу эки айылдын 1,5 миң гектардан ашык айдоо аянттары сугарылат. Антсе да суу бөлүштүрүүчү курулмадагы кем каршылардын кесепетинен нымдуулуктун талашка түшкөн учурлары көп. 12 кулак суу бар бизде. Талаштар сен болот, болбой коет. Болгондо өкмөт тараптан киши келет, калыстар келип бөлүп берет. Райондон киши чакыртабыз, болбой калат. Мураттар келет, өзүбүз чечебиз кыргызча кылып. Дейинкиси алыска Акылар районунда суга суларына муктаждык чоң. Жада калса жылдын кургакчылыгында айрым айдоо аянттарында өстүрүлгөндөр күйүп, дыйкан мээнети текке кетет. Ошол учурда жанатанын сөз болгон Тоголок Молдо айыл аймагындагы азыр биз турган Таштыбө участкасында БДРды эң жөнөкөй жол менен курууга эң сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Эгер бул долбоор жүзөгө аша туруп калса, дароо эки калктуу пункттун суга суларына муктаждыгы толук чечилгенден чыгары дыңы бузулган жерлерди өздөштүрүүгө да мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Анткемнен ойлогон ойду кыстаган турмуш жегет болуп, азырынча каржылоо булактарынын жоктугунан БДРды куруу кыял гана бойдон. Чындыгында ал боюнча бийлик башчыларга сунуштар берилип, долбоорлоо жумуштары башталгансыган. Куртка БДР деп долбоор бүтүп, экспертизаларын өтүп, заключениясы чыкты. Бул 2024-жыл август айында эле бүткөн. БДРге сакталуучу суунун көлөмү 1 миллион кубка топтолот. Баасы ушул 734 миллион сом болду. Долбоордун сметалык баасы. Анан эми ушуну быйыл планга кирбей калды окшойт. Жаңталап айылы менен Карабай айылынын дыйкандары үчүн 1500 гектар жер жаңы кошулат. Негизи Акылар району ар кандай агын сууларга бай. Бирок кезегинде атайын ирригациялык курулмалардын жана түйүндөрдүн курулбай калгандыгынан табият өзү тартуулаган берешендикти өз максатына пайдалануу бир катар кыйынчылыктар менен коштолууда. Маселен, кубаттуу сайыз мезгилинде Жамандабан сайынын башында алгачкы жумуштары жасалганы менен аягына чыкпай калган суу бөлүштүрүүчү жана жөнгө салуучу жай бүткөрүлгөндө өрөөндүн түштүк батыш бөлүгүндөгү дээрлик бардык айылдардын көктөн издегендери жерден табылмак. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ак Дала району.